Кызылкыя шаарында Мушташтын кесепетинен окуучу бала каза болду. 27 майда Кызылкыя шаарындагы эс алуу багында окуучулар арасында массалык мушташ чыкты. Малым болгондой анын кесепетинен Масалиев айыл өкмөттүн Ташкоргон айылынын 17 жаштагы окуучусу каза болду. Жаңжал Кызылкыя шаарындагы номер 5-мектептин окуучулары менен болуп, каза болгон бала кулаганда ала токо башы тийген болушу мүмкүн. Каза болгон жаран үй бүлөдө 3 бир тууган болгон. Булак турмуш кежи. Келесі аңдып келіп, видеоға тартып ақыл дегенді алды. Карылар үйүндө памперс уурдоого шектүү аялдын видеосу тарады. Балдарга сак болуула. Астанада велосипедте бара жаткан баланы жүк ташуучуна тебелеп кетти. Биздикилер да сак болуула. Бала каза болгону маалым болду. Нападение на таксиста. Со слов автора. Таксидин акчасын төлөө эмнеп ножница менен нападение кылды. Акырын жүзейке кызматкерлери келген учурда аларга да нападение кылып, милиция кызматкерлеринин бетин кесип салды. Акырында видеодогу аялды камап салышты. 40 000 сом айып пул ошто жасалма номер менен жүргөн айдоочу кармалды. Ош ИП боюнча МККБ билдиргендей, рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө мыйзам бузуу менен жүргөн автоунаа аныкталды. Текшерүү маалында унаага жасалма мамлекеттик номер тагылганы жана алдыңкы терезелери уруксатсыз караңгылатылганы белгилүү болгон. Аталган мыйзам бузуулар боюнча укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде ар бир факт үчүн 20 000 сомдон жалпы 40 000 сом айып пул салынды. Бишкектеги кафелердин бириндеги тамактан таракан чыкты. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы Восточка номер 1 кафесиндеги тамактан таракан чыкканы тартылган видео тарады. Аталган окуянын видеосун бөлүшкөн жаран тамактануучу жай санитардык нормаларды одоно бузганын жана тамагынан таракан чыкканын билдирген. Ошондой эле кардар төлөм тууралуу чекке ылайык 7715 сом төлөгөн. Ал эми интернет колдонуучулары аталган кафенин ашканасын кылдат текшерүүнү талап кылышууда. Булак супер кежи. Бишкекте документи жок курулуп турган бүтүрүүчүнүн биринчиси колго түштү. Бишкектеги мектептердин биринин бүтүрүүчүсү акыркы коңгуроо учурунда Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып кармалды. Кайгылуу кызматы кабарлагандай, тиешелүү протокол түзүлүп, унаа айып куроого токтотулду. Эске салсак, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери акыркы коңгуроодо күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.